Биздин кийинки темабыз балдар бул чындык жадыбалы татаал билдирүүлөр логикадагы. Эки жөнөкөй билдирүүнү бириктирсек, татаал билдирүү пайда болот. Билдирүүлөр логикалык байламталар аркылуу бириктирилет. Логикада 5 байламта бар. Мисалы, грамматиканы деле алсак, жалпысынан ушул 5 байламтанын бирөөнө байламталардын бардыгы биригиш керек да, келиш керек. Себеби бул ой жүгүртүүдөгү байламталар болуп атат да. Грамматикада ошондо логикалык бир байламтага 2-3 синоним боло бериши мүмкүн. Вариация. Мисалы, биринчи байламтаны алсак, бул конъюнкция, бириктирүү. Жана деген байламтал аркылуу бириктирилет. Кыргыз тилинде болсо, жананын ордуна ошондой эле, менен деген сыяктуу сөздөр менен, байламталар менен бириктирип койсо болот, чынбы? Дизъюнкция экинчи байламта, бул ажыратуу байламтасы, же деген байламта аркылуу. Үчүнчү импликация, бул шарттоо. Эгерде мындай болсо, анда деген шарт. Төртүнчүсү эквиваленция. Эквиваленция бешинчиси тангыч. 4 менен 5ти азырынча карабайбыз. Биз биринчи, экинчи, үчүнчү байламталарга көбүрөөк көңүл бурабыз. Конъюнкция бириктирүү дейт. Кадимки кыргыз тилинде логикадагы конъюнкция жана менен, ошондой эле жана башка ушул сыяктуу байламталар менен берилет. Жана деген маанини камтыган логикалык байламтада конъюнкцияда өз термини конъюнкция. Бул байламта аркылуу бириктирилген ар бир билдирүү чын болгондо гана татаал билдирүү чын боло алат. Формуласы төмөнкүчө. Мына карайлы балдар. Мисалы, бул жерде мына чын дегенди биз 1 деп алып атабыз, жалган дегенди 0 деп алып атабыз. Карайлы балдар. Мисалы, конъюнкцияда, мисалы үчүн А деген билдирүүбүз чын болсо, мисалы, бардык карышкырлар эт жейт деп айтып атканбыз. Б дегенибиз дагы чын болсо, мисалы үчүн карышкырлар ошондой эле ит сымалдууларга кирет десек, ошондо эки татаал билдирүүнү биз жана деген конъюнкция аркылуу, байламта аркылуу бириктирсек, экөө тең чын болгондо гана биздин татаал билдирүүбүз, ошол татаал сүйлөмүбүз эмне болуп калат экен? Чындык болот экен да, чын болот экен. Азыр мисал үстүндө мисал менен карайлы. Эгерде биринчиси чын, экинчиси жалган болуп калса, жалпы билдирүүбүз жалган болот. Экөөнүн бирөө эле жалган болсо, анан экөө тең жалган болсо да билдирүүбүз жалган болот. Мисалды карайлы. Юриспруденция факультетине тапшырыш үчүн негизги тесттин босого баалуу 110, мына бул А деген билдирүүбүз, предметтик тарыхтын босого баалуу 60 болуш керек деген шарт коюлган. Көрдүңөрбү? Чындык таблицасына сала турган болсок, 4 вариант келип чыгат. Биринчи учур экөө тең чындык болгон учуру, шарты эмне болуп атат? Негизгиден 110дон баштап өйдө карай жогору болуш керек деп атат. Анан предметтик экинчиси дагы 60тан жогору. Мисалы, биринчи учур Асандын негизги баллы 120 болду. Предметтик тарыхы 67 балл болду. Асан юриспруденцияга тапшыра алабы? Ооба, тапшыра алат. Экөө тең чын болуп атат. Бул мисал үчүн жашоодо деле биз мындай чындык таблицасы жок деле бул көрүнүштү анализ кыла алабыз, чынбы? Бул оңой эле көрүнүп атат да. Бирок дагы көңүл буралы. Асан негизги тесттен 160, предметтиктен 59 алып калды. Бир эле балл предметтиктен жетпей атат. Бул жагында 160 алып атат, карасаңар. Ошондо эми тапшыра албайт. Себеби эмне болуп калат? Предметтиги чын болуп атат. Ал эми негизгиси чын болуп атат, предметтиги жалган болуп калды. 60ка жетпей калды да. Логикада ушундай үчүнчүсү жок деген мыйзам иштейт. Анан негизгиси 160 болуп, негизгиси 120 балл алган баладан дагы өтпөй калып атпайбы, күчтүүрөөк болсо да, көрдүңөрбү? Себеби предметний 1 балл жетпей калды. Үчүнчүсү, Асан негизгиден 102, предметтен 100 алды. Анда дагы өтө албайт. Мына негизгиси 0, жалган. Ал эми предметтиги 1, чындык. Баары бир результат эмне болот экен? 0 болот экен. Анан
Экөөнөн тең өтпөсө, анда тапшыра албайт. Үчүнчүсү жок мыйзамы боюнча же тапшырат, же тапшыра албайт. Бир эле балл жетпей калды деген түшүнүк логикада кабыл алынбайт экен. Көрдүк, э? Конъюнкцияны жакшы түшүнүш үчүн төмөнкү окуяга көңүл буралы. Арчи, Бен, Вилли жана Глен аттуу 4 пират аралга клад катып кетишет экен. Ар бири кладдын катылган жерин эски Пальмадан 100 метр чыгыш жана андан кийин 100 метр түндүктө жайгашкан деп жаттап алышты. 4 пират көп жыл өткөндөн кийин кладды казып алалы деп аралга барышты. Бактыга жараша эски Пальма дагы эле бар экен. Бирок 4 пираттын ден соолуктары начарлап, кладдын катылган жерин унутуп калышып, ар кимиси ар кандай айтышты. Карагыла. Арчи биринчи айтат экен, Пальмадан 30 метр чыгыш, андан кийин 100 метр 120 метр түндүккө дейт. Бен айтат экен, Пальмадан 100 метр чыгыш, андан кийин 120 метр түндүккө. Вилли айтат экен, Пальмадан 30 метр чыгыш, андан кийин 100 метр түндүктө. Глен Пальмадан 100 метр чыгыш, андан кийин 100 метр түндүктө. Ошондо бул результат тестти караганда деле экөө тең чын болуш керек болуп атпайбы, э? Анан биз бул жерден бир эле балл жетпей калды да деп отурабыз го, мисалы. Ал эми мына могу кладды карай турган болсок, 1 метр ары, 1 метр бери болсо деле чындык болбой атпайбы? Кладды баары бир таба албайт, чынбы? Туура, точный барыш керек. Мисалы, ачкычыбыздын деле тиштери бар. Кулпун ачканчы, ошол тиштеринин бир эле тиши туура эмес болуп калса, эмне болот? Ачылбайт. Дагы бир мисал, телефонду алалы. Атаңарга, апаңарга же досуңарга чалайын десеңер, акыркы бир цифрасын туура эмес кылсаңар, силер башка бирөөгө түшүп каласыңар же такыр эле чала албайсыңар. Чынбы? Ошондо биз ачыш үчүн ачкычты мына логикада ар бир тиши өз ордунда болуш керек экен. Башкача айтканда, бул конъюнкция болот да, бириктирүү. Ар бир билдирүүбүз чындык болгондо гана бардыгы биригип ачат экен да, чын болот экен. Ошондо биз ОРТга даярданганда деле математиканы дагы, кыргыз тилди, логиканы дагы кошо анан предметтик тесттерге дагы даярданышыбыз керек дегендей. Бардыгын. Эми мисалы жашоодо мугалимди ала турган болсок, мектептеги жагдайды, университеттеги жагдайды ала турган болсок, мисалы могул ар бирөө, мисалы үчүн Арчи 30 метр чыгыш, андан кийин 120 метр деп кичине жакындап бардың деп, мисалы үчүн Гленге 5, Бенге 4, Виллиге 3, Арчиге 2 коюшу ыктымал да, чынбы? Сен кичине жакыныраак айттың, кичине жакшы болду депчи. Бул баягы баллоо системасында ошондой да. Баягы эми кичине да болсо окшошту да депчи көтөрмөлөп коебуз деп. А бирок логикада ошондой эле жашоодо бир эле балың жетпедиби, болду, уже өтпөйсүң деген сөз да. Эшик ачылбайт. Же телефон номерибиздин бир номери туура эмес болсо болду. Ошондуктан биз илим билим алып күчтүү болушубуз керек. Мына карагыла, дизъюнкция экинчиси. Дизъюнкциянын эки түрү бар. Биринчиси күчсүз, экинчиси күчтүү дизъюнкция деп бөлүнөт. Күчсүз дизъюнкцияга мисал, Асан жайында англис тилин же Кытай тилин үйрөнөт деген сүйлөмдү алалы. Бул мисалда же деген байламта 3 варианттын мүмкүн болушунан кабар берет. Асан жайында англис тилин үйрөнүшү мүмкүн. Жөн эле англис тилин, Асан жайында же Кытай тилин эле үйрөнүшү мүмкүн экен, мына экинчи вариант. Асан жайында экөөнү тең үйрөнүшү мүмкүн. Макулбузбу? Же англис тилин, же Кытай тилин десе, бул жерде Кытай тилин үйрөнүп атса, англис тилин үйрөнбөй калат дегендикке жатпайт мааниде. Бул алсыз дизъюнкцияда ушундай. Жөнөкөй дизъюнкциянын чындык жадыбалы. Англис тили А, Кытай тили Б деп алсак, мына бирөө мисал үчүн чын, экинчиси да чын болсо, мына
Асан жайында Кытай тилинде, англис тилинде үйрөнүп атат. Ооба, чын. А же Б дегенибиз чын да. Асан англис тилди үйрөндү, Кытайды үйрөнгөн жок, баары бир чын. Бул экөөнүн бирөөсү чын болсо эле чындыкты бере берет. Анан экөө тең жалган болуп калган вариантта анда жалган болот да. Англис тилин дагы Кытай тилин да үйрөнгөн жок десек, анда же англис тилин үйрөнөт, же Кытай тилин үйрөнөт деген билдирүүбүз жалган болуп калды да. Негизи экөөнүн бирөөсүн үйрөнүш керек болчу. Дизъюнкциянын күчтүү түрүндө болсо, берилген варианттардын бирөө гана чын болуш керек. Мисал, Асан жайында же англис тилин, же Кытай тилин үйрөнөт деген сүйлөмдө экөөнүн бирөөсү гана ишке ашырылышынан кабар берилүүдө. Бул жерде мына англис тил дегендин башына же коюлду, анан Кытайдыкына дагы же коюлуп атат. Биринчи учурда болсо же деген бирөө эле бар болчу. Көрдүңөрбү? Бул жерде англис тилдин башында же деген жок. Экинчи мисал. Асан айтты, мисалы ортодон жакшы бал алды, эми Бишкекке барып окууга тапшырыш керек болуп атат дейли. Ошто жашайт дейли Асанды. Эртең мен Оштон Бишкекке же унаа менен, же учак менен барам деп айтса, ошол Оштон Бишкекке эки эле вариант бар да, же самолет, же такси, же муна да, машина. Вертолет, анан ракета деген сыяктуу варианттар жок. Анан биз кадимки жөнөкөй эле адамды алып атабыз да. Эгерде учак менен Оштон Бишкекке кетсе, анда унаа менен ошол эле учурда бара албайт, чынбы? Мисалы үчүн телефон чалдың да, сен эмне менен кеттиң десе, самолет менен кеттим десе, анда азыр 1 сааттан кийин бул уже жетти. Сөзсүз такси менен кеткен жок деп жыйынтык чыгарабыз да, себеби бирөө бул күчтүү дизъюнкцияда бирөө чын болсо, экинчиси сөзсүз жалган болуш керек да. Бул жерде карама каршылык мыйзамы иштеп жатат дейт, Күчтүү дизъюнкцияда эки билдирүүнүн бирөө калып, экинчиси чын болгондо гана жалпы татаал билдирүү чын болот. Мына карайлы чындык таблицасын. Ошондо самолет менен да кеттим, анан таксиде менен да кеттим мен Бишкекке десе, эми калпкени угулуп эле турат. Азыр бул жөнөкөй сүйлөмдөрдө, анан биз кыйыныраак баягы тапшырмаларды чечкенде өзүңөр көрөсүңөр, ушул таблицаларды кантип колдонуп маселе чечсе болот экен. Самолет менен кетсе, сөзсүз такси менен кеткен жок, Самолет менен кеткен жок болсо, сөзсүз такси менен кетти. Мисалы, Асан Бишкектемин десе, анан эмне менен кеттиң десе, мисалы үчүн самолет менен кеткен жокмун мен Бишкекке десе, биз өзүбүз сразу үчүнчүсү жок мыйзамы боюнча эмне кылабыз? Анда такси менен кетиптир деп эле жыйынтык чыгарып коебуз, себеби бизде эки эле вариант бар болчу, чынбы? Анан экөө менен тең кеткен жокмун, бирок мен Бишкектемин деп атса, ал мисалы эртеси күнү же ат менен деле жете албайт, ал жөн эле калп айтып атат, же Бишкекте эмес, же экөөнүн бирөө менен кеткен болот. Үчүнчү, биздин татаал билдирүүлөрдү пайда кылуучу байламталарыбыз импликация деп айтылат. Бул шарттуу байламталар. Формуласы эгерде болсо, анда болот деген байламталар менен байланышат. Эгерде А болсо, анда Б болот. Шарттуулук, себеп натыйжалар бар бизде. Ошондо балдар, эгерде А болсо, анда Б болот деген билдирүү менен, эгерде Б болсо, анда А болот деген билдирүү бирдей эмес. Ошону билишиңер керек да. Бул мисалы үчүн эгерде жаан жааса, анда көлчүк пайда болот. Эгерде көлчүк пайда болсо, анда жаан жайт деген экөө бири-бирине барабар эмес, чынбы? Шарттуулукта андай себеп натыйжада натыйжасы себепти шартташы мүмкүн эмес. Кээ бир учурда мүмкүн, бирок формула боюнча ушул мүмкүн эмес деп берилет. Аны азыр чындык таблицасынан көрөбүз. Эгерде бири-бирин шарттап кала турган болсо, анда бул шарттуулукка кирбейт дагы, аны эквиваленция деп коет логикада, баягы 4-үнчү байланыш. Ал тууралуу кыскача айтып кетсем, эгерде бул поэма, бул мисалы үчүн
чыгарманын автору, эгерде бул китеп Гүлсарат повести болсо, анда анын автору сөзсүз ким? Чыңгыз Айтматов. Эгерде Чыңгыз Айтматов ушул китептин автору болсо, анда бул Гүлсарат деп мындай экөө бири бирин шарттап турат да. Ал башка. А бул шарттуулукта болсо, себеп натыйжа байланыш бар. Ошондуктан эгерде А болсо, анда Б болот, эгерде Б болсо, анда А болот деген могу экинчиси туура эмес болуп калат. Мисалдардан карайлы. Мисалы, эгер мындай кылалы, мына А деген биринчи билдирүүбүз бар дейли. Мисалы, мен кар көрөсөм, эмне кылам? Биринчи мен кар көрөйм. А деген түшүнүктү мен кар көрөйм. А Б деген чарчайм деген эки түшүнүктү алалы. Ошондо мен эгерде кар көрөсөм, анда чарчайм. То есть экөөнү биз бириксек, анда эмне болуп калат? Эгерде А болсо, муну логикада жөн эле стрелка аркылуу деле берип коет да. Мындай эгерде анда деген байланышты мындай стрелка аркылуу берет. Эгерде А болсо, анда Б болот. Эгерде мен көп кар көрөсөм, анда мен чарчайм дейт. Анда биздин эмне болду? Шарттуулугубуз чын болду. Анан эгерде мен көп кар көрөсөм, анда мен чарчабайм. Мен кар көрөдүм, бирок чарчаган жокмун деген билдирүүнү айтсак, анда эгерде себеби чын болсо, натыйжасы жалган болуп берилсе, бул жалган болуп калат экен шарттуулукта. Ал эми карасаңар, кызыктуу. Мен кар көргөн жокмун, бирок чарчадым. Мүмкүнбү ушундай ситуация? Комментарийге жазып көрсөңөр болот. Мүмкүнбү ушундай? Мен кар көргөн жокмун, бирок чарчадым. Мүмкүн. Себеби башка деле кар көрбөй деле эмне кылдым? Балким чуркадым. Же кечке уктадым. Уктай берсең деле чарчап каласың го, кечке турбай эле уктап көрчү, чарчайсың. Демек, себеби негизи жалган болуп, бирок натыйжасы чын болсо деле, экөөнү бириктирсек эмне болуп калат экен? Шарттуулукта чындык боло берет экен. Мен кар көргөн жокмун, бирок чарчап калдым. Болот. Анан мен кар көргөн жокмун, чарчаган жокмун десек дагы, бул чындык боло берет экен. Эгерде бул негизи жалган болсо, анда анын натыйжасы любой боло берет. Мисалы, мындай да, эгерде адам айга секире алса дейт, анда ал жактан дем ала алат деген шарттуулук бар да, мисалы. Ушул эгерде адам айга секире алса деген бул жалган да, чынбы? Секире албайбы? Бирок эгерде секирип ала турган болсо, анда ал жактан ал дем ала алат деп. Ошондо эгерде негизи жалган болсо, анда каалаган нерсени далилдеп койсо болот экен да. Так, улантабыз. Бул жерде да мисалдар бар. Буларды да көрсөңөр болот. Практикум, балдар. Практикум боюнча Реймонд Смалиандын «Принцесса же жолборс» аттуу китебинен алынды. «Принцесса же жолборспу» деген тапшырма. Бул жерде 9 канча сыноо бар экен, азыр көрөйүнчү. 10, 11, 12, 13 сыноо бар да. Ушул ар бирөөнү чындык таблицасы менен, үчүнчүсү жок, карама каршылык логиканын мыйзамдарын колдонуп, биз туткундарды сактап калышыбыз керек да. Логикалык ой жүгүртүүбүз менен гана бул жерден туура варианттарды таба алабыз. Мисал үчүн, булардын 1-2 тапшырмасы карама каршылык мыйзамын, логиканын өткөндө дагы мен көрсөткөм, анан ушул жерде толугу менен бардык 13 сыноосу бар экен, ошонун бардыгын бул жака киргиздик. Ошондо азыр мен кыскача түшүндүрүп коем, анан өзүңөр буларды табасыңар. Эшикте ошондо 2 табличка бар. Мисал үчүн 2 комната бар, сол бөлмө бар, оң бөлмө бар. Анан ошол ар бир бөлмөнүн эшигинде табличка илинип турат, такта.
Бул жерде король, баягы падыша туткундардыга жардам катары логикасы өнүккөн, ой жүгүртүп алган туткундар ой жүгүртүп чыгып кетсин. Эгерде мээси иштебесе анда өлсүн деп жыйынтык чыгарат дагы. Анан шарты боюнча мындай: бир бөлмөгө принцессаны отургузат, ханзаданы, бир бөлмөгө жолборсту. Же болбосо эки бөлмөдө тең эки принцесса болуп калышы мүмкүн, же эки бөлмөдө тең эмне болуп калышы мүмкүн, жолборс болуп калышы мүмкүн да. Ушундай ситуация. Анан биринчи беш тапшырмага чейин ошондой ситуация. Мисалы биринчи табличкада жазылып турат да, мына бул бөлмөдө принцесса, башка бөлмөдө жолборс бар. Бул бөлмөлөрдүн экинчи эшикте жазылып турат, бул бөлмөлөрдүн биринде принцесса бар, ошондой эле бул бөлмөлөрдүн биринде жолборс бар. Падыша туткунга жардам катары төмөнкүдөй маалымат берет. Эки тактанын биринде чындык, экинчисинде жалган жазылган дейт. Ушул маалыматты колдонуп биз биринчи сыноону, экинчини, то есть биринчиники ушул эле экен, экинчиники бир аз эме экен балдар. Шарты бөлөкчө экен. Эки табличка бар, анан ошондой эле силер баягы видеону токтотуп туруп ушуларды жазып алышыңар керек. Эки падыша туткунга жардам катары төмөнкүдөй маалымат, то есть падыша маалымат берет экен. Же эки тактада тең чындык, же эки тактада тең жалган дейт. Көрдүңөрбү? Же экөө тең бир убакта чын, же экөө тең бири жалган дейт. Бул учурда дагы үчүнчүсү жок, анан карама каршылык мыйзамдарын колдонуп чыгарабыз. Ошондой эле үчүнчү сыноосунда падыша туткунга жардам катары төмөнкүдөй маалымат берет дейт. Же эки тактада тең чындык, же эки тактада тең жалган. Бул экинчи сыноодо эле экен. Ошондой эле төртүнчү сыноо бар. Бул жерде өзгөрүп кетет экен көрөлүчү. Биринчи 3 сыноодон кийин падыша эрежелерди өзгөртөт дейт. Көрдүңөр, 4-дүндөн баштап бир аз эрежеси башкача. Ушуга көңүл бурасыңар. Жаңы эреже боюнча эгерде биринчи дегенибиз сол бөлмөдө принцесса отурган болсо, анда тактадагы жазуу чын болот. Эгерде жолборс отурган болсо, анда тактадагы жазуу жалган болот. Экинчи оң бөлмөдө болсо баары тескеринче. Эгерде бөлмөдө принцесса отурган болсо, анда тактадагы жазуу жалган, жолборс отурган болсо чын болот дейт дагы. Анан 4-5 сыноолор кетет. Шарттар ушундай. Түшүндүңөрбү? Ушуларды талдайбыз, чечебиз. 6-чы сыноо, бул сыноодо падыша өзүнүн тапкычтуулугуна аябай кубанат, такталарга төмөнкүчө жаздырган дейт. Кайсынысын тандава, жыйынтык бирдей болот, хан бийке аркы бөлмөдө дейт. Бул жерде деле баягы могул эле эрежебиз иштейт, могул эреже иштейт. 4-5, 6-да дагы. 7-чи сыноодо бул жерде деле ошол эле эреже иштейт. 8-чи сыноо. Биринчи бөлмөдө жолборс, экинчиде эки бөлмөдө тең жолборс бар дейт. Шартты эске салсак, сол бөлмөдө хан бийке отурса, тактадагы жазуу чын. Бул бая мурунку эле эрежелер иштейт экен бул жерде дагы. 8-чи сыноо бүткөндөн кийин падыша дагы бир бөлмө кошуп койду дейт. 9-чу сыноодон баштап 3 бөлмө болот экен уже. Татаалдаша баштады, көрдүңөрбү? Эки бөлмөгө бирден жолборс, калган бир бөлмөгө хан бийкени олтургузду дейт. Ошондо 3 бөлмө болсо, түшүндүңөр. Андан кийин 10-чу сыноо. Бул жолкусунда да 3 бөлмөнүн экөөсүнө жолборс, бирөөсүнө хан бийке олтургузулду. Жаңы шарт боюнча хан бийке олтурган бөлмөдө чындык жазылган. Ал эми калган эки бөлмөнүн биринде чындык, экинчисинде жалган жазылган дейт. Ошондо мына бул биринчи бөлмө, экинчи, үчүнчү бөлмө. Так, андан кийин 3 мүмкүнчүлүк дейт. 11-чи сыноо. Хан бийке олтурган бөлмөдөгү такта чындык, жолборс отурган бөлмөнүн тактасында калп, бош бөлмөнүн тактасында же жалган, же чындык жазылган дейт. Ушул маалыматты эске алып, чечебиз. Андан кийин 12-чи сыноо логикалык лабиринт дейт. Бул жолкусунда 9 бөлмө бар экен.
хан аябай ачууланат да, баягы окуя боюнча бардыгын баягы туткундар таап чыгып кетет, логикалары жакшы өнүккөн болот. Анан мен болду эми татаалдаштырам деп анан 9 бөлмө коет да. Анан бул жерде мына окуйсуңар шартын, шартын окуп туруп анан чечебиз буларды дагы. Так, ошону менен, могул жерде окугандан кийин балдар туткун менен королдун сүйлөшүүсү бар. Ошол жердеги маалыматтарды колдонуп анан логикалык лабиринтти чечесиңер.